Жети Көз районундагы Мамбет Тынаев атындагы Оргочор жалпы орто билим берүү мектеби. Заманбап мектеп, заманбап окуучу. Миссиясы. Өзгөрүп туруучу көп түрдүү дүйнөдө жеке жана коомдук чыгармачылыкты камсыз кылган, жарандык жана кесиптик билимин улантууга даяр деңгээлдеги мамлекеттик стандарттын негизинде программаларды толук өздөштүргөн, билимдүү жана компетенттүү, мекенчил жана маданияттуу бүтүрүүчүлөрдү чыгаруу жана ошондой эле 21-кылымдын сынчыл ой жүгүртүү, маселени чыгармачылык, мамиле түзө билүү жана кызматташуу жөндөмдөрүнө ээ болгон инсандарды калыптандыруу. Көп түрдүү, туруктуу өзгөрүлүп турган дүйнөгө ылайыкташкан, мамлекеттик стандарттын негизинде окуу программаларын өздөштүргөн, компетенттүү бүтүрүүчүлөрдү даярдаган, квалификациясын системалуу түрдө жогорулатып турган педагогдор менен толук комплектелип, көркөм эстетикалык багытта окуучуларга кошумча билим, тарбия берген мектепке айлануу. Мамбет Тынаев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби Оргочор айылында жайгашкан. Азыркы учурда баардыгы 569 окуучу окуп жатат. Алардын ичинен наристе мектепке даярдоо программасы боюнча 49 окуучу, 1-класстан 4-класска чейинки 199 окуучу, 5-класстан 9-класска чейин 273 окуучу, 10-11-класста 48 окуучу, тоголок жетимдер жок, жарым-жартылай жетимдер 33, аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдары 20, ички мигранттын балдары 28, тышкы мигранттын балдары 45. Алардын ичинен мектепке окуганы 15. Үчүнчү чейректин жыйынтыгы менен отличниктердин саны 56, ударниктер 132. Райондук олимпиадаларда ийгиликтүү орундарга жетишип, облустук олимпиадага активдүү катышып келебиз. Мектептеги жалпы кызматкерлердин саны 54, алардын ичинен педагогикалык кызматкерлер 38, техникалык кызматкерлер 16. Учурдагы мектеп директору Умарова Бактыгүл Дүйшөбековна. Директорлук стажысы 5 жыл. Заманбап агартуучунун милдети токойлорду кыйуу эмес, чөлдөрдү сыгаруу. Лебиз. Коомчулук, айыл тургундары, ата-энелер менен тыгыз байланыш. Биздин мектепте ата-энелер мектеби 2019 жылдан бери пландаштырылып, байма-бай өткөрүлүп келе жатат. Мектепте аталар жана энелер мектебинин өткөрүлүшү жакшы натыйжаларды берүүдө. Гапыр Мадаменов агайыбыздын өткөн тренингтеринен таасирленип, жолун жолдоп, эгер ата-эне мектеп менен тыгыз байланышта болсо жана биргеликте иштесе, бала менен биргеликте китеп окуса, бала да китеп окуурун түшүнгөн ата-энелер ыраазычылыктарын билдирип келишет. Бүгүн бала тарбиялоодогу атанын ролу деген темада класстык саат болуп жатат. Класста жалпы 28 ата-эне бар. Бул сабактын максаты ата-энелерди мектепке тартуу жана балдардын терең билим алуусуна үйдөн колдоо көрсөтүп турууга үгүттөө. Азыркы замандын талабына ылайык балдардын терең билим, татыктуу тарбия алышына салым кошуп, 2-Б классынын жалпы ата-энелеринин демилгеси менен интерактивдүү доска, проектору менен алынып берилди. Кыз адеби кымбат деген темада энелер мектеби өткөрүлдү. Энелер мектебине катышкан энелерибиз өздөрүнүн кыздарга тарбия бере турган таасирлүү кыргыздын каада салттарын айтып, көрсөтүп беришти. Мисалы, шырдак шыруу, чачты өрүү. Ата-эне бул дарактын тамыры, коомчулук бул дарактын бутактары. Балдар болсо дарактын түшүмү. Бала көргөнүн туурайт. Ата-эне баланын күзгүсү. Эгер баланы күнөөлөй берсең, жек көрүүгө үйрөнөт. Эгер баланы шылдыңдасаң, ал түнт болуп өсөт. Эгер сабырдуу болуп өссө, башкаларды да түшүнө билет. Эгер баланы мактасаң, ал кайрымдуу болуп өсөт. Эгер баланы чынчылдыкка үйрөтсөң, адилеттүү болот. Эгер бала коопсуз жашоодо жашаса, ал адамдарга ишенет. Эгер бала түшүнүү, жан достукта жашаса,
бала бул дүйнөдө сүйүү табат. 11-класстын ата-энеси Үсөнбаев Мирбек өз демилгеси менен бир кабинетти жасалгалап, проектордук доска алып берди. Усупбаева Жазгүл өзү жана ата-энелери менен биргеликте интерактивдүү доска алып, учурда ар бир сабакты досканы колдонуу менен өтүп, окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун өнүктүрүп, шыктандырып келет. Китеп окуу сынагы. Илимге ээ болгула. Илим мээ кайнаткан ысык чөлдө дос, турмуш жолунда таяныч, жалгыздык мезгилде жолдош, бактылуу учурда жетекчи, кайгылуу күндөрдө өбөк, адамдардын арасында көрк. Мектеп ичинде 88-жылкы бүтүрүүчүлөр тарабынан китеп окуу конкурсу жарыяланып, жыйынтыгы 25 майда чыгарылып, алдыңкы орунду алган 20 окуучуга акчалай сыйлыктар жана байгелер ыйгарылган. Бул долбоор үзүлбөй уланып туруусу жана жыл сайын өтүлүүчү салт катары калыптандыруу үчүн долбоорду өткөрүү кийинки муундарга эстафета катары өткөрүлүп берилди. Заманбап окуучулардын жүрөгүнөн түнөк тапкан, кыргыз тилине күйүп, улуттук баалуулуктарды аздектеп, ар биринин жашоого көз карашына таасир бере алган мезгилдин мыктысы мотиватор Нуркалы Масалбеков менен иштешип келебиз. Урмат Капаров айылыбыздын мыкты уулу. Учурда 2 окуучубузду Кут билим окуу тарбия комплексинде өз каражатына окутуп келет. Дыйканбаев Улан Рысбекович билимдүү муундардын байланышын негиздеди. Мектеп креативдүү өнүгүүсүнө ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет. Шакирттер бул мугалимдин өмүр баяны демекчи, билимдүү муундар байланышына жол салган биздин ийгиликтүү бүтүрүүчүбүз Жаныбекова Айдана. Жакшы мугалим жаман окуучуну жакшы, жакшы окуучуну жогору кылат дегендей, Токторова Жаркынай Максатовнанын жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен район ичинен биздин мектеп 1-орунга чыкты. Тынаев мектебинин сыймыгы болгон таалыман инсандар. Билим берүү жана илим министри Гендрибаева Доктургүл Шаршеевна. Алгачкы эмгек жолун 1982-жылы Оргочор совхозунда иштөөдөн баштаган. 1987-1997 жылдары Оргочор айылынын Юрий Гагарин орто мектебинде тарых, экономика сабактарынан мугалим болуп иштеген. Касмалиев Мукамбет Шадыканович. 2005-2007 жылдары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы. Тынаев Сапарбек Мамбетович. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы, айыл чарбасынын отличниги медали, айыл чарба кызматкеринин элита сыйлыгы менен сыйланган. Бексултанова Чынара Дамировна, Тотубаева Нурзат Эрмековна. Мотивация, тажрыйба алмашуу. Мектеп бүтүрүүчүлөрүн кесип тандоого жана мугалимдерди чыгармачылык жактан шыктандыруу максатында жогорку кеңешке экскурсия уюштурулду. Бүтүрүүчүлөрдү кесип тандоодо туура чечим кабыл алуу максатында жогорку окуу жайларына экскурсия уюштурулган. Мугалимдерди кесиптик чеберчилигин өркүндөтүү жана тажрыйба алмашуу максатында креатив таалим окуу комплексине экскурсия уюштурулган. Окууда жана коомдук иштерде мектептин алдыңкы окуучуларын Рух Ордо маданият борборуна саякат айылдык кеңешинин төрагасы жана жаштар уюмунун колдоосу менен уюштурулду. Мектептин ийгилиги. Бул лабораториялык ишти жасоо менен окуучулар каалагандай өткөргүчтүн салыштырма каршылыгын аныктай алышат жана турмушта колдоно алышат. Келечекте электр приборлорун оңдоону жана жасоону үйрөнүшөт. Бүгүнкү күндүн талабы болгон электр жабдууларын кандай материалдан жасоо керектигин жана кайда колдонуу керектигин үйрөнүшөт. Ал үчүн сызгыч, штангенциркуль, амперметр, вольтметр жана ток булагы керек. Окуучулар бул теманы өздөштүрө алышты. Демек, турмушта колдоно алышат. Математика сабагында окуучулар өткөн теманы кайталоо үчүн Wall12 сайтынан жасалган тест менен интерактивдүү доска менен иштешти. Сабакта ар бир окуучу маселени талкуулап, өз оюн түшүндүрүп, негиздеп, моделдештирип иштешти. Кыргыз тили жана адабияты мугалими Өмүркулова Кумар Таштанбековна 11-А классына жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо боюнча ийримди алып келет.
Жогоруда Манас эпосундагы улуттук оюндар деген темада алдыңкы ыкмаларды колдонуу менен өтүп жатат. Азыркы окуучулар кыргыз элинин жашоо турмушунун өзгөчөлүгүн таанып билгиси келсе, Манас эпосун толук билиши абзел. Иримде алтын казына тобу түзүлүп, аймактык жана райондук таймаштарда ийгиликтүү катышып келишүүдө. Катардагы мугалим айта берет, жакшы мугалим түшүндүрөт, алдыңкы мугалим көрсөтүп да берет, улуу мугалим шыктандырат. Уильям Артур Уорд. 6 класс менен география кабинетинде өтүлдү. Сабак алдында балдар физ минутка жасап алышты. Окуучулар улан шамалы, жаан, мөндүр, чагылган, күндүн ачылышын да кыймыл аракет менен көрсөттү. Сабакта Жанар тоо темасы боюнча Пликкерс программасы менен өтүлгөн теманы кайталадык. Балдар заманбап технологияны сабакта пайдаланууга шарт бар. Класста интерактивдүү доска орун алган. Окуучулар өз колдору менен жанар тоону класстын шартында жасап, жанар тоонун өзөгүнө ашкана соодасын, ашкана боёгучун кургак аралаштырып салып алышты да, бутылкага суу уксус 7%, суюк самын куюп аралаштырып алышты. Жыйынтыгында жанар тоонун атылышын класс ичинде көрө алышты. Технология бул жөн гана урал. Балдардын биргелешип иштешине түрткү берүү жана аларды түрткү берүү жагынан мугалим баарынан маанилүү. Билл Гейтс. Окуучулар информатика сабагынан офистик жана графикалык программалар, жасалма интеллект, программалоо тилдери сыяктуу темалардан сырткары PISA маселелерин чыгаруунун онлайн жолдорундагы карашат. Ошондой эле окуу китептеринин электрондук версияларын, 3D модельдерди, PISA маселелерин, предметтер боюнча тесттерди мектептин өздүк сайтынан алышат. Сайттын жасалыш максаты мугалимдер жана окуучулар үчүн окуу материалдарын, электрондук тесттерди, эксперименталдык изилдөө материалдарын жеткиликтүү кылуу. Кабинет сабакка ылайыктуу, атайын заманбап технология менен жабдылган. Ар бир окуучу үчүн ноутбуктар, кулакчындар, парта отургучтар, интерактивдүү доска окуучулар үчүн уюштурулган. Келерки окуу жылында биздин мектепке чет өлкөдөн ыктыярчы келиши күтүлүүдө. Бул дагы мектеп үчүн жакшы жаңылыктардын бири. Бүгүнкү англис тили сабагында болсо, 7 класстын окуучуларына шырдак темасында сабак өтүлүүдө. Жунушова Бактыгүл бул сабакта окуучулар заманбап технологиянын жардамы менен кыргыздын улуттук кол өнөрчүлүгү менен тааныштырылып, алардын англис тилиндеги аталыштарын, окулуштарын үйрөтүүдө. Ал эми Мамбет Тынаев мектебинин химия мугалими Жапарова Назгүл Ибиновна 12 жылдан бери балдарга билимин берип келет. Химия сабагы кызыктуу. Жашообуз химия менен тыгыз байланышта болгондуктан, окуучулардын кызыгуусун арттыруу максатында жөнөкөй эксперименттер, лабораториялык жана практикалык иштер өткөрүлүп турат. Химия кабинети замандын талабына ылайык интерактивдүү доска, проектор жана компьютер менен жабдылган. Интернет булактарына туташтырылган. Интерактивдүү доска аркылуу окуучулар оор жана кооптуу тажрыйбаларды көрө алышат. Бир аз болсо да түшүнүгү калыптанат. Учурда кычкылтекти алуу жана жыйноо тажрыйбасы өткөрүлүүдө. Лабораториялык иштин натыйжасында окуучулар кычкылтекти чогултуп, бир нече иш аракеттер менен далилдеп беришти. 9 коргоол ирими. 9 коргоол оюну мектепте улуттук оюндар боюнча ирим ачылып, бардыгы 16 окуучу катышып, райондук областтык мелдешке катышып жатабыз. Шахмат боюнча ирим Республикалык шахмат федерациясы тарабынан уюштурулган онлайн курска 35 бала катталып, ата-энелер тарабынан каржыланып, мектеп лигасына эң мыкты жаш курагы боюнча 8 бала катышып жатабыз. Китепкана, электрондук китепкана окуу китептери менен камсыз болуу 83%ды түзөт. Келген окуу китептери жаңы китеп автоматташтырылган системага киргизилип, тиешелүү иштер аткарылгандан кийин окуучуларга таркатылат. Башталгыч класстын окуучулары үчүн окуу керемет долбоору тарабынан келген таанып билүү, окуу үйрөнүү, математикалык көндүмдөрүн калыптандыруучу адабияттар менен камсыз болуп,
окуучулар кызыгуу менен окуп жатышат. Электрондук китепканада окуучулардын сүйүктүү жайына айланган. Окуучулар бош убакытларында келип, каалаган китептерин окуганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде улуттук баалуулуктарды Кыямат романынан чагылдырып, областтык деңгээлде семинар өтүлдү. Кыргыз адабияты мугалимдери Авди Калистратовдун тагдырын Баңгизатка аралашып кетүүсүн ролдоштурса, тарых сабагынан бөрүлөр жөнүндө уламыш, химия предметинен кара куурайдын адам баласына канчалык деңгээлде зыяндуулугу бар экендигин далилдеп көрсөтүштү. Биология сабагынан бөкөндөр менен бөрүлөрдүн биологиялык түзүлүшүн, чуркоо ылдамдыгын, физикадан маселесин чыгарып көрсөтүштү. Орус адабияты Кыямат романындагы чыккынчылык Айтматовдун көз карашында, география сабагынан Моюнкумдун экологиялык абалы жөнүндө окуучулар жогорку деңгээлде көргөзүп, жактап бере алышты. Кыямат романында адамдын организмине, жашоосуна терс таасирин тийгизген 21-кылымдын чумасы, наркомания маселеси курч көрсөтүлгөн. Так ошол кара куурай маселесин терең изилдеп, кара куурайдын химиялык курамындагы тетрагидроканнабинол адамдын психикасына, ден соолугуна тийгизген таасирин тийгизип, убактылуу эйфорияга алып келет. Убакыт өткөн сайын организмде кайталангыс өзгөрүүлөр болуп, адам баласы өзүнүн мурунку абалына келиши мүмкүн эмес экенин билгенде чоң өкүнүч пайда болот. Мекенди үйрөткөн мугалим, мекенди түрлөнткөн мугалим, өз элин өзгөчө сүйдүрүп, эл жерди түрлөнткөн мугалим. Өзүңдөн бийикке учканбыз, өркүндөп алыска сызганбыз, өлкөбүз мектептен башталат, уясы унутпас куштарбыз. Балага бак берген мугалим, батырга даңк берген мугалим, тарбия талимге сугарып, барысын алып келген мугалим. Өзүңдөн бийикке учканбыз, өркүндөп алыска сызганбыз, өлкөбүз мектептен башталат, уясы унутпас куштарбыз. Тумпарды таптаган мугалим, балапан барчыңга жеткирип, намысты сактаган мугалим. Өзүңдөн бийикке учканбыз, өркүндөп алыска сызганбыз, өлкөбүз мектептен башталат, уясы унутпас куштарбыз. Учканбыз, өркүндөп алыска сызганбыз, өлкөбүз мектептен башталат, уясы унутпас куштарбыз. Уясы унутпас куштарбыз.